Таң эрте түшкөн коюу тумандан улам Ош эл аралык аба майданындагы бийиктиктен көрүү болгону 45 метрди гана көрсөтүп жаткан болчу. Ал эми азыркы учурда саат 12 карата коюу туман бир аз азайып, 600-500 метр аралыкка чейин көрүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Мындан улам таң эрте кечиккен рейстерди 11:40 карата учуу кайрадан башталды. Эртең менен мисалы мына 8-чи стоянкага бою самолет көрүнбөй атты эле, азыр көрүнүп атат. 2 күндөн бери каптаган коюу тумандан улам Ош эл аралык аэропортунда каттамдар кечигүүдө. Бүгүн таңкы саат 7-8 аралыгында Ош-Бишкек багытындагы учактар туманга байланыштуу 3 саатка кармалып, 11:40 гана уча баштады. Ошол эле учурда чет өлкөдөн учуп келген конууларда дагы кечигүү болгону байкалды. 50 адамлар келип атат. Өзгөндөн 50 адам кичи ажылыктан келе жатышат эле. Аба ырайына байланыштуу кечигүү болду дешти. Бирок азыр учак конуп тур. Туман басып турганынан кабатыр болдук. Тынч эсен аман конуп алышса экен буйруса. Жок, кеч курунса дешке болду. Кечинде конот деп уктук эле, кечигүү кармалып калышты дешти. Эрте менен эрте кайра келип күтүп жатабыз. Буйруса Кувейттен туугандарыбыз келет. Хавадан болсо керек деп ойладык да. Havadır aldık, seherden beri oturup biz havadır alıp samimiyetlerde Hudayım salaman gelişsin deb. Эреже боюнча кечигүү 3 сааттан ашкан учурда каттамды аткарып жаткан авиакомпания ысык тамак менен камсыз кылышы керек. Ал эми кечигүү 9 сааттан ашса, анда жүргүнчүлөрдү мейманкана менен камсыз кылуусу зарыл. Муну өз учурунда жүргүнчүлөр талап кылуусу кажет. Ал метео условия дейт, форс-мажорный ситуация. Ал ар бир жүргүн өзүнүн требованиясын кылса болот авиакомпанияга. Себеби задержка маалында биз көзөмөлгө алабыз. Авиакомпания өзү процедурна 3 саат задержка болсо ысык тамак бериш керек. Ар бир ушу сууктарда ар бир саат, 1,5 саатта, 2 саатта ысык чай бериш керек. Ошодон 3 сааттан ашып кетсе, питание, ысык питание берилет. Андан дагы узарып кетсе, мисалы, заранее билсе, 8 сааттан ашып кете турган болсо, авиакомпания сөзсүз милдетте жүргүнчүлөрдү гостиницага алып барып жайгаштырып туруп, анан саат убактын канчада учат деп туруп, маалымат иретинде берет. Анан кийин ошол жерде трансфер менен гостиницага жайгаштырып туруп, кайра ошол учардын алдында гостиницадан алып келип туруп, регистрация каттоодон өткөрүп туруп, анан учурушат. Авиакомпаниянын өзүнүн эмеси, милдеттүү түрдө аткара турган жүргүнчүлөргө мамилеси. Аба ырайына байланыштуу кечигүүлөр кечээден баштап каттала баштаган. 4 декабрда Ош эл аралык аэропортунда жалпы 27 каттам аткарылган. Анын 9-у коюу туманга байланыштуу кечигүү менен болгон. Эң узак делген Ош-Москва каттамы боюнча дээрлик 9 саатка кечиккен. Ош-Новосибирск 4 саатка, Ош-Уфа 2 саатка кечиккен. Ошондой эле ички каттамдардан Ош-Бишкек багыты боюнча 1 сааттан ашык кечигүүлөр орун алган. Ош эл аралык аэропортунун жетекчилиги кечигүүлөр орун алганы менен бир да учуу токтотулган эмес, баардык учуу конуулар аткарылгандыгын билдирди. Анан основной азыр бизде погодный условия болгон үчүн эле аэропорт өз штат режиминде ишти алып барып атат. Азырынча сааттан 7:09 мүнөт өткөндө туман баскан үчүн биз аэропортту жапканбыз, видимость жок болгон үчүн. Азыркы моментте улучшение бар. Прогноз погоды азыр кечке чейин ачылып калышы мүмкүн деп туруп, бүт бүгүнкү расписанияда турган рейстер өзүнүн убакытын күтүп атышат. Чет өлкөдөн келип Оштогу туманга байланыштуу аба майданга кона албаган учактар Бишкектеги Манас эл аралык аэропортуна багыт алат жана ал жерде аба ырайынын жакшыруусун күтүп, кайра Ошко учуп келет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.